Элибиздин сүймөнчүгү сахна жылдызы жана көпчүлүктүн кумири десек болот. Бүгүн бизде конокто жаңы ампула менен чыгып келе жаткан Жанат айым биздин коногубуз. Кош келиңиз. Кутмантаңыз менен. Кутмантаңыздар. Манайыңыз жакшыбы? Манайымдан жакшы. Мынакей бизде бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти конокто, андыктан мен ойлойм, сонун маек курабыз. Кандай жаңылыгыңыз бар? Мынакей жаркылдап кирип келипсиз. Кандай жаңылыгыңыз менен келдиңиз? Чыгармачылыкта эмне жаңылык? Баштан эле жалпы кыргыз эл менен учурашып саламдашып коеюн. Силер дагы чоң рахмат, ушундай куттуу жаңы аябай жакшы студияга чакыргандарга. Мен да эфир аркылуу эл менен амандашканыма бүгүн көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Бүгүн таң эрте ушунчалык кулпуруп келдиңиз. Деги эле сиздин таңыңыз канчада башталат? Балдардын сабакка байланыштуу таңым 7-де башталат. Буга организм көнүп калды. Эртең менен 7-ден баштап жумуш күнүм да башталат. Убакыттын кандай өткөнүн билинбейт. Андан кечинде дагы жумушубуз да кеч бүтүп, ошон үчүн уйку жактан кичине алаксыз калабыз. Таң эрте мына ушундай жагымдуу келишимдүү болуунун сырлары менен бөлүшүп өтпөйсүзбү? Сиз башка айымдардан балким өзгөчөлөнүп, эртең менен ойгонгондо деги эле канча убакыттын, канча мөөнөттүн ичинде макияж, мына ушул нерселерди жасап бүтөсүз? Биз 20 жыл болуп калды сахнада жүргөнүбүзгө. Анан ар кандай кырдаалдар болот, дайыма эле салонго барып турбайсың да. Өзүң колуң көнүп калды. Убакытты мисалы 10 мүнөттүн ичинде, 15 мүнөттүн ичинде чачымда өзүм боюнуп бат эле өздөштүргөн колум бат эле көнүп калды. Эң сонун. Сиз кандай жаңылыктар менен келдиңиз бизге? Көптөн бери сагынып күттүк десек болот. Азыр биздин элибизди дагы сүйүндүрөт болуш керексиз. Жаңылыктарым көп. Мен өзүм жайында чыгармачылык концертимди бердим. Кичине тынык болуп калды эле. Азыр жаңы чыгармалардын үстүндө иштеп жатам. Жакын арада биздин түштүк көл жергесинде Канева сказка деген жерге барып туруп, Атайбек Бөдөшевдин Серенада деген жакшы чыгармасына клип тартырып келдим. Жакын арада күбө болсом, мен силерге алып келип таштап кетем. Күтөбүз албетте. Азыр буйрса биз эфирден соң баарыбыз көрө алат окшойбуз. Анда кийинки эфирлерде сөзсүз түрдө коебуз десек болот. Айтып өтсөңүз, бүгүн биздин темабызга тиешелүү суроо берели. Чеберлер күнү, мындайча айтканда мастер-класс. Бир канча биздин атактуу адамдар келип, өздөрүнүн мындайча айтканда кантип үндү таптоо керек, кантип кийинүү керек, өздөрүнүн кеңештерин бөлүшүп өттү. Сиз ырчы катары мен ырчы болом деген кыздарга кандай кеңеш берет экенсиз? Деги эле ырчы болом деген жарандарга эмнеден башташ керек? Ырчы болом деген кишигечи менин кеңешим бул эң биринчи адам болуп калуу, жылдыз оорусуна калбоо. Анан үнүн албетте тапташ керек. Азыр бизге тилекке каршы көп эле жандуу үн менен ырдалбайт. Студияга барып үндөрүн жаздырып коет. Бирок чыныгы таланттар саналуу гана да. Мен ойлойм, үндү сөзсүз түрдө вокалдан барып туруп, профессионалдуу вокалисттерден сабак алып туруш керек. Калганы өзүнүн тепкичтери менен жүрүп кетет. Тепкичи менен адамдын өзүнүн дээринен. Сиз Кыргыз Республикасынын желеген көптөгөн сынактардан желбиреткенсиз, жана 20 жылдан бери сахнада жүрөсүз. Мына ушул өнөр адамы катары айтсаңыз, азыркы учурда биздин маданиятыбызда болуп аткан акыркы жаңылыктарга сиздин көз карашыңыз кандай? Мына ошол эле наам берүү процесси, мисалы айрым учурда эл тарабынан болобу, өнөр адамдар тарабынан болобу, эрте берилди, кеч берилди же берилбей калды деген кептер болуп атат. Сиздин жеке пикириңиз? Менин оюм, мен ойлойм туура эмес, берилип деле калды. Көп жылдан бери талпай эмгектенген чыныгы таланттар калып калды. Аларга көңүл бурулбай, азыр эми туура эмес мындай эми элдер деле өздөрү элди алдата албайсың. Туура айтасыз. Өзүнүн комментарийлерди окуп атабыз. Эл өзү алдата албайсың, тараза эл өзү чечет да. Өзүнүн ар кимдин өзүнүн угармандары бар, ким татыктуу, ким татыктуу эмес экен. Эл күбө. Мына ушул социалдык тармакта азыр абдан кеп болуп атпайбы ушул тема? Демек, бул дагы жөн жерден эмес.
жөн жерден эмес, ошон үчүн элдер талкуулап атпайбы. Билесизби, бизде репертуарыңызда азыр кандай ырлар дайындалып атат? Жана кайсы жанрдагы ырлар көбүнчө? Балким убакыттын өтүшү менен сиз жанрды дагы өзгөртөсүзбү деген суроо жаралып атат. Мен репертуарымда ар улуттун ырлары бар. Чет өлкөгө көп барып жүрөм да. Анан ошон үчүн ар тилде ырларымды ырдап жүрөм. Андан көбүнчө басым жасаган азыр стилдерим болсо да лирикага көп басым жасайм. Жаштар, публика жаштар болсо, жаштарга жакын ошол стилдерди мен публикага карап туруп, анан өзүм чыгармачылыгымды тартуулайм. Билесизби, биз жогоруда айтып өткөндөй, мисалы азыр кыргыз шоу дүйнөсү болобу дегиле бүткүл дүйнө жүзүндө шоуга көпчүлүк берилип, адамдын чыныгы таланты, чыныгы үнү бул көз жаздын алдына калган учурлар кездешет. Жана мындай кеп бар экен. Сенин мына ушул маданиятка кылган салымың сенин бул маданият чөйрөдө жок эле болгонуң деген кеп бар экен да. Сиз ушул кепти биздин өлкөбүздө маданият чөйрөсүндө жүргөн айрым адамдарга айткыңыз келген учур болду беле? Жок, мен эч убакта адамдын шаңын сындырып сөз айткым келбейт. Ар ким өзү билет, өзүнүн турмушун өзү жашоосун өзү. Ооба. Бир чети бирөөнүн көңүлүн сындыруу дагы өтө эле чоң күнөөлөрдүн бири, ал дагы манайчет дегендей күнөөлөрдүн бири дейм. Айтып өтсөңүз Жанат эже, сизге кайрылгандар барбы? Мисалы үчүн Жанат эже, мен дагы ырдагым келет, балким мага продюсер болосуз же жардам бересизби деп, аларга кандай жооп кайтарасыз? Көп болот. Социалдык тармактардан кайрылышат. Менде өзүм жакшы оюм бар, өзүм мектебин ачайын деген. Ошол максатка ашырып жүрөм. Өзүм Жанат деген мектепти ачсам, азыр албетте таланттуу балдарды колдоо көрсөткөнгө кудуретим жетет, аракет кылам. Тажрыйба топтолуп калды. Бар. Эң сонун рахмат. Анда Кудайым буйруса сизди жаңы ампулада дагы көптөгөн чыгармаларыңыз менен күтөбүз. Бат-бат келип туруңуз биздин студиябызга. Азыр болсо кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Сөзү обону кимге таандык? Азыр сиздер үчүн Кыялбек Курманбетовдун сөзүнө таандык насыят обону Жаныш Момунов жазып берген. Ошол чыгарманы Келиңиз, микрофонду алып сизди сахнага алалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей 3 саат бою дагы сиздерге кызмат кылып, жакшы маалыматтар менен бөлүшүп, коноктор менен маек куруп, кызматыбызды өтөдүк. Сиздер менен 3 саат бою кесиптешим, сөзгө чечен Канышай Рыспекова. Жөн гана сөзгө чечен. Калгандан жазып берем. Жана менин кесиптешим, сүйүктүү кесиптешим Белек Беркинбаев болду. Сүйүктүү эле. Кайрадан көрүшкөнчө сиздер менен сак саламатта туруңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз.